Кандайсыңар достор? Бүгүн биз өзгөчө конок менен маектешебиз. Бул Турганбай Памири, өзү Памирлик кыргыз, бирок бүгүн Бишкектик кыргыз болуп калды. Турганбай өзү негизи алгач Нарынга үй бүлөсү менен көчүп келген. Ошо көчүп келгенде биз командасы менен барып булар жөнүндө тартып өзүбүздүн буга чейин биз видеобузду чыгарганбыз. Анан биздин Жанбек Абите деген YouTube каналында Турганбай өзү бир конкурска да катышып китеп утуп алган. Тилекке каршы же тилекке жараша айтып ушул китепти да бүгүн өзүнө ыйгарып коелу. Мынакей бул сенин белегиң. Ошондо китеп конкурска катышып китеп утуп алган эле. Эми ошол Нарында жүргөндө ошо сиздин 1-2 китептер берген күч деген мындай видеоңуз кокустан көрүп калгам. Анан ошентип эле шарттарын аткаргыла, каналга каттаргыла, ошондой немелерин аткаргыла деп ошондой шарттарын аткарып койгом. Андан кийин эми ошолду бойдон унутулуп калды. Анан канча бир 2 жылдан кийин Бишкекке келип калдым. Эми акыры белек болгондон кийин насип кылган экен, акыры алат экен. Жакшы, чоң рахмат сиздерге. Аманатыңды бердик. Анан Памири кечкесин тиги Турганбай. Сен эми Бишкекке келгениңе 2 жыл болуптур. Учурда Бишкекке келгениме 1 жыл болду. 1 жыл болду. 1 жыл болоюн деп калды да. Мен ошо сени көп байкап жүрөм. Көп баягы маданий, интеллектуалдык иш-чараларда кыргыздын алдыңкы жаштары менен көп жүрөсүң. Жакшы иштерди жасап атыптырсың. Анан негизи менде бир суроо келип атат. Негизи Бишкекке келдиң, окуй да баштаптырсың. Сени ким каржылап атат, же иштеп атасыңбы? Жалпак тил менен айтканда канча багып атасың? Эми биринчиден жакшы адамдар менен көрүп атканыңызды себеби адамга адам керек деген жакшы сөз бар да. Адам биринчи чөйрөсү жакшы адам болсо, ал адам өзү ошол адамдарга карап оңолот да. Чөйрө жаман болсо, ал адам ошол чөйрөгө карап оңолот. Эми Кудайга шүгүр, Кыргызстанга келип биринчи Нарында билим ала баштадык, окуганды үйрөндүк, жазганды үйрөндүк. Анан ушундай чоңураак чөйрө Бишкек шаарына биринчи жолу келдик быйыл. Анан ошентип Мамед Асан Ибраев устаздын шакирти болуп калдык. Ал устаз дагы аты күчтүү, өзү дагы күчтүү устаздардын бири. Жана бир адамдан бир китеп долбоорунун жетекчилери менен ошол агайлар менен бирге жүрүп, китеп тойлордо, ушундай китеп конкурстарда катышып бирге жүрдүм. Чөйрөм жакшы, агайлар менен жүрүп, жакшы нерселерди үйрөнүп, ошолордун насааттарын, мотивацияларын алып, өзүмө дем күч берип, дагы алдыга койгон максаттарымды, кадамдарымды күчөтүп турам. Эми ал ким каржылайт деген суроо жакшы суроо экен. Себеби буга чейин кыргыз элинен ушундай суроолор комментарийга же бир личкама келип атат. Турганбай, сени ким каржылайт? Ошто жүрөсүң, Жалал абадта жүрөсүң, жана Бишкекте эле акчаң жок болсо, бир күн жок болсо, акчаң жок болсо ачка каласың деген сөз бар. Мисалы сен Памирден келсең, сен акчаңа ким берет, же бирөө спонсор болобу деген суроолор. Достор, ошого жакшы жооп бар. Мени эч ким деле каржылабай, туура эми кыргыз эли кичи бейил, кең бейил, берүүчү, алуучу эмес, берүүчү десек болот. Кыргыз эли да колдон келген жардамын берди. Россиядан, Сингапурдан, башка шаарлардан биринчи ошол башка келген паспорттарын которуп, себеби паспортум жок болчу да. Кээ бир акчаларды которуп турду. Андан кийин эми чоң рахмат, кыргыз элиме дагы ыраазычылык билдирем. Анан ошентип эл таанып, жер таанып дегендей биз дагы интернет тармактарын, соц тармактарын үйрөнө баштадык. Instagram баракчаны, YouTube каналыбызды, Facebook баракчаларыбызды өстүрүп, азыркы учурда Кудайга шүгүр Instagram баракчада 39 000 подписчик бар. Өсүп атат. Азыр дегенде Instagram аркылуу акча табасың да? Акча табуу дегенде ошол Instagram аркылуу рекламалар сунушталат. Кээ бирөө дүкөндү, же бир жаңы ачылган кафени, же бир ишкананы, же бир буюмга бартер деле кылып алам. Мисалы 1 саат алып туруп башка бир реклама кылып берем, же кийим-кечек алам, же болбосо акча алам да. Эми бир адамдын каржысы ошол эле машыкка катышып тияк-бияка барат, тамак аш бир 1000 сом болсо бир жумага жетет дегендей ошол тегерегинде өзүмдүн эмем менен эле жүрөм. Мурун Бишкекке жөнөткөндө атам бир акча берген, андан кийин атамдан дагы үй бүлөмдөн дагы акча албадым. Ошол өзүм аракет кылып эле кайсы жактан таап. Атаң азыр Карабалтага көчүп кетиңиздер, Карабалта чүй районунда. Баягы буга чейин жана Алмазбек деген сенин иниң болуп турган да? Алмазбек деген менин иним болот. Биз 2017-жылы келдик. Ошол Алмазбекте коюлушунун себеби дагы биз 2017-жылы Чолпон Султанбекова премьер-министр алып келди. Ошол Алмазбек Атамбаев демилгеси менен келдик да. Ошол ушинтип неме кылып. Анан ал киши силерге энчилеп үй берди, ал үйдү сатып Карабалтага көчүп келген.
башка жакты кыргыздар деле силер дагы чүйгө келген турбайсыңар да? Энчилеп ошол үйдө бергенден кийин аны нарындан сатып өзүм окуумдагы Бишкекке болгон себептен ата-энем Кара-Балтага келип Эмне үчүн ошо чүйгө келип калдың анда Кара-Балтага? Эми бул да балким жакпады. Жок, жакты, нарын жакпады деген сөз эмес, просто бул жагы жаңы жашоону баштап көп нерселерди үйрөнүп, эми биз деле кадимкидей жашай билдер сыяктуу деп баштадык. Азыр эми мен билгенден сен тиги Арабаев университетинде журналистикада педагогика журналистика. Педагогика журналистика. Эмне үчүн ал факультетти тандап алдың? Педагогиканы тандаганым балким Памирге барып калсам башка бир туугандарга кыргыз тил адабияттан сабак беремби деген максат болду да. Себеби өзүм дагы биринчи келгенде окуганды жазганды билбейт элем. Мен сыяктуу дагы деле канча дилгир памирлик балдар бар, ошолорго колумдан келген жардам ошол болот деп эме кылдым. Журналистика бул кызыгуу кесибим. Мисалы мен ар кайсы жакта алып баруучу интервью алып ушул тармакта иштегим келет да. Келечекте дагы журналисттерди Кыргызстанга көбүнчө депутаттар, балким кечеде чындыкты чагылдырган депутаттардан болуп элге жерге мекенге кызмат кылсак деген жакшы небелерибиз бар. Жакшы. Анан биздин Тамганы таанып, анан дароо китептерди канча убакта дароо окуп кирдиң? Мен Тамганы бир жуманын ичинде таанып кошо окуп калдым. Ошо бир жуманын ичинде өтө тез окуй албасам да, мында темселеп таап окуп баштадым. Мындайча айтканда шатыратып бир айдын ичинде окуп калдым да. Бүгүнкү күндө шатыратып окуйсуң? Бүгүнкү күндө кадимкидей эле китептерди окуйм. Шатыратып анан бир жылда же бир айда канча китеп окуйсуң? Китеп бар кандай болуп атат, азыркы учурда окууларыма байланыштуу, негизи китеп түзбөй эле окуп атам. Тиги акыркы окуган китебиң кайсы мисалы? Акыркы окуган китебим Пайгамбарыбыздын өмүр баянын окудум, Рамазан ичинде. Жакшы. Чалдым. Берки баягы окуп атканда адашып же андагы тексттеги сөздөр сен үчүн өйнү учураган жокпу? Жок, адашкан жок. Болгону кээ бир адабият китептер, мисалы Маркумдар үнү, Кылычсыз самурай деле моң эле кээ бир китептер мындай кээде окуганда түшүнбөй калган учурлар болду да. Мен иштебей же дагы деле мен көп нерсени билбейм деген себепти билбейм, ошол мындай оор болду да. Мен айттым, мен ойлогом да мындай кыргызча окусаң эле болду, сен баарын эме. Бирок кээ бир китептер оор, балким Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан кээ бир китептер мындай темасы жок да. Кете берет, темасы жок. Башкача реклама менен эле иш таап кетесиң деп сурайсызбы? Ошентип сурайын да, Азиза. Жакшы суроо. Сен айтып атпайсың, журналистиканы, педагогиканы атайын балким кийин Памирге барып сабак өтүп калсамбы, ал жерге иштеп калсамбы деп. Сен ошондо кандай келечекте Памирге кайра көчүп кетейин деп атасың же кандай? Памирлик кыргыздар эгер мамлекет тараптан, эл тараптан Кыргызстанга көчүрүнүп келсе, мен Кыргызстан деле болом да. Эгер азыркы замандагыдай эле ошол жакта жашап, илимден, билимден, жаңы нерселерден артта кала бере турган болсо, сөзсүз түрдө аларды илимге, билимге тартууга барышым керек да. Аларга кызмат кылып кайрадан. Азыр канчадай кыргыз калды болчу? Азыркы учурда 2000 кыргыз, мындайча айтканда болжол менен 300 түтүм бар да. Жакшы. Азыр эми тиги Памирде жашап жүргөндөчү, силер убакыт эми мал бакчысыңар, айтор күнүмдүк жашаш үчүн эле жайлоодо кыргыздар кандай жашоо өткөрсө, ошондой жашоо өткөрүпсүңөр да турабы? Эми жайлоодо кандай өткөрсө, ошондой да, мисалы анда бияка келдиң, мисалы окуу менен алек болуу жок, башка нерсе, мал тиричилик, ошо күнүмдүк турмуш тиричилик жашоо менен эле күн кечирип, күн батырып эле жашап. Азыр эми бияка келдиң, жашооңдун баары өзгөрдү. Азыр так эмне менен алек болуп атасың? Университетте окуп атасың? Бияка келип, Бишкекке келгенде мындай бош убакыт, билбейм, мындай табыш кыйын болуп калды го. Ар кайсы жакта эле. Нарында жүргөндө көп беле убактың? Нарында көп эле болчу, анан бияка келгенде ошондой чакыруулар болуп калат, анан кошумча курстарга барам. Анан немеде дагы жакшы жаңылык, өзүм журналистикада окусам дагы мындай практика кыла баштадым. Марва телеканалы, диний телеканал, ошо Рамазан, Ийык Рамазан деген передачаны алып барам. Конокторду устаздар чакырып, себеби динге жакыныраак, бир аз динге жакыныраак болгон себептен. Жакшы. Сен эми мен азыр сен менен сүйлөшүп атам. Эфирден сырткарда сүйлөштүм. Сен биздеги кыргыздарга окшошуп калыптырсың сүйлөгөнүң боюнча. Орусча аралаштырып, биздеги кыргыздар күнүмдүк акцент бар экен да эле. Акцентиң болгону менен
сөздөр биздеги кыргыздар кандай сүйлөсө ошондой. Себеби мен көп эле мындай сүйлөө дагы сүрдү жеңүү, уялууну жеңүү, тартынууларды жеңүү деген Кыргызстанда тренинг бар экен да дайын. Мен аларга деле барбадым, бирок көптөгөн иш-чараларда сүйлөп, мурун мисалы биринчи жолу чыгып элдердин арасында титиреп, сүрдөп айта турган сөзүмдү жадаган унутуп калат элем да. Азыр бирок кандай мисалы Мамед Ислам устаздын астында дагы башка устаздардын астында дагы эркин сүйлөй берем да. Көп сүйлөп жүрүп балким көнүп калдымбы деп ойлойм. Жакшы. Балким китеп окугандыктан. Китеп окугандыктан дагы. Тияктан деме китеп окуп эчтеке окуу деген нерсе түшүнүк жок да. Окуу деген анча түшүнүк жок. Тиякта ушу диний Куран окуйбуз, эми диний китептерди окуйбуз. Анан кат жазганда анда тааныган тамгайлар жок болчу экен. Кат жазганда кайсы тамганы фарс тилин билебиз. Фарс тилинде жазса болот, өздөрүнүн тилиндечи. Анан ошол кайра эле фарс тамгасы менен кыргызча кылып жазса болот да. Мисалы саламатсызбы? Ың деген тамга жок да. Ың дегенде жок. Анын ордуна кайсы тамга болчу эле? Ошол эң тамгасы, о тамгасы. Бизде Кыргызстанда кээинки кыргыздар этник деген оонун ордуна өөнүн ордуна оonu, ал мен ыңдын ордуна ның жазып силер да ошентип жазып турбайсыңар. Байкадым, биякта деле ошол. Өнүгүү деген сөздү онугу деп жазып коет атаган. Мани бербейт, себеби ошого көнүп алган, аны онугу деп жазса деле өнүгүү деп окуп түшүнүшөт. Эми беркиндей жазган жакшы, себеби кээ телефондоруна мисалы клавиатура меники кыргызча деп кылып алган да. Ал жагынан окшош экен дегендей. Жакшы. Кыргызча накта сүйлөсөк жакшы го дейм. Бүгүн ыйык Рамазан айында менде өзгөчө жаңылык бар. Бул кубаныч койнума батпай турат. Балким бул нерсеге 4 жылдан бери максат коюп самап жетпей жүргөндүрмүн. Балким Памирден бери максат кылып жүргөндүрмүн. Бул Кыргыз Республикасынын жарандыгы. Биздин кыргыздарга окшошуп калыптырсың? Анан паспортта алдың жакында? Жакында мен буга чейин кыргыз эле болсом, Кудайга шүгүр, азыр мен Кыргыз Республикасынын толук кандуу жараны болдум. Кудайым буйруса, жеке өзүм жана паспорт алган Памирлик кыргыздар Кыргыз Республикасынын мыйзамын сактоого, мекенибизге ак адал кызмат кылууга, ар бир ишин жакшы аткарууга, мекенибиз үчүн жаныбызды бергенге даяр болууга, ар дайым кызмат кылууга биз даярбыз, Памирлик кыргыздар. Себеби биз чыныгы кыргыз жараны болдук, толук кандуу жаран болдук. Азаматсың, куттуктайм. Кандай армияга барганга даярсың? Бар деселер даярбыз. Турганбай, эми сен тек кичинекей Памирден чоңураак Нарынга келдиң, эми андан да чоң Бишкекке келдиң. Кандай сезимдер болуп атат сенде? Мен биринчи Памирден Кыргызстанга барсам деп кыялдандым. Кыргызстандан Нарынга барып, Нарын мындай чоң эле көрүндү. Анан эми Бишкек шаары чоң деп аркым эле айтат, анан Бишкекке барсам деп окуум Бишкектен болуп калды, анан ошентип кубанып алып Бишкекке келдим. Эч жерди билбейм, көчөлөрдү билбейм, адашып кетип маршруткадан тияка барып. Эң негизи кыйналганым ушул орусчадан болду да, себеби Бишкек Нарында бир дагы орусча сүйлөгөн адам жок да, накта кыргыз Нарында десек болот. Биякта орусча сүйлөгөндөр орустан кыргыздарды көчөдөн адашып кетип кыргыздан эле сурасаң орусча жооп берет да. Анан сен түшүнбөй калдың. Эми бирок кийин дегенде түшүнүп калдым, азыр мисалы мен түшүндүрө алам да. Өтө көп сүйлөсөм да, өзүм мындай бир аз болсо да түшүндүрүп неме кылам да. Анан кейипкерим ошо кыргыздардын орусча сүйлөгөнү деп ойлойт элем да. Өзүбүздүн мекенде жашап, орусча кыргызча сурасам орусча жооп берип, орусча сурасам ошентип жооп берип. Азыр сен канча тил билесиң? Азыр мен кыргызча, фарсча, бир аз орусча, бир аз англисче, бир аз түркчө. Жакшы. Балким кыргызча сүйлөгөнгө иш кагаздарга көп нерселерге кыргызча сүйлөсө деле акыбыз бар болчу, себеби кыргыз тили мамлекеттик тили болуп атат, эч ким аны тоспойт болчу. Жаштар көбүнчө орусча сүйлөп атат, жаштардын ичинен кыздар көбүнчө сүйлөйт. Тааныша албай кыйналып атасың да. Сабак өчөсө привет деп жазып. Акбар Кубанычбеков, мекеним сага келдим. Мекеним сага келдим. Алоолонгон от болуп күйүш үчүн, азабыңды түбүнөн билиш үчүн, жетпесем да баркыңа чанып кетпей, кандай болсоң ошондой сүйүш үчүн. Мен байкашыма караганда сен ошо Памирлик кыргыздардын ичинен
эң активдүү, коомго аралашкан жигиттердин бирөө экенсиң. Өзүң агартуу тармагына кызыгат экенсиң. Спорт тармагына кызыгып, бир спорт менен машыккан жайың барбы? Кудайга шүгүр, Памир кыргыздардын арасынан активдүү эле болобуз. Активдүү эле болуп чыктык. Эл аралап, жер аралап деп, эл таанып, жер таанып дегендей. Спорт тармагына кызыгат, биз футбол ойноп турабыз, дайыма футболго кызыгам, анан буюрса мындай күрөшкө барсам дейм. Кыргызстан канча жерин кыдырып ийдиң? Кыдырып ийдим. Кыргызстандын Ош областына бардым. Ордолоо шаары. Тарых музейлери бар экен, кооз жер экен, чынында Ош шаары жакты. Жалал Абад областына бардым, Жалал Абад шаарында болдум. Каракол шаарына бардым, кышында лыжа базага, Кыргызстан сыймы ысык көлгө бардым 2 жолу. Ошо бар элем, талас баткан калды. Жакшы. Нарындан сиздер 3 жыл жашадым. 3 жыл жашадың. Сен ошондо каяктысың деп сурап коет да, сени тааныбагандар көчөдөн каяктысың десе, Мен Нарындыкмын деп коет. Нарындыкмын деп койсуң да? Деп коесуң же Нарындыксың деп? Кичимекеним Нарын. Себеби Нарынды неме кылгам, себеби биринчиден Нарындык туугандар жакшы кабыл алды, жакшы сыйлашты. Экинчиден алган билим алган уям ошол жак болду. Тамга таңдып, баатамган үйрөткөн эжелерим, агайларым ыраазычылык билдирем. Бир жолу туз ичкениңе 1000 жолу артыңа кайтып түкүр деген жакшы сөз бар. Жакшы азаматсың. Тиги университетке кантип өттүң аны? Университетке өзүм эле келип өттүм. Ошо Сен келдиң бөлүмүн келип тапшырдым. 9-дун базасы менен тапшырдың. Бишкекке келгенде көпчүлүк студенттер иштешет. Анан сен кандай блогерлик, Инстаграмда блогерликтен сырткары иштейсиңби, окуудан сырткары же азыр окуу менен эле элексиңби? Мен азыр окуу менен эле элекмин. Жана реклама дедим, эми ал убактылуу эле нерсе, себеби ал менет сөздө эле менет кылып тапкан акча өтө жакшы болот, себеби буюрса кандай жумуш болсо, буюрса иштейм, жайкы каникулда иштеш керек. Жакшы жумуштарга, жеңил жумуштар табылып калса, буюрса иштеп, адалдыкты таап өзүнүн жанына. Буга чейин иштедиңби? Буга чейин Нарында кара жумушта иштедим, стройка, кирпич иштедим. Памирде андай жумушту көргөн эмессиң такыр, мал эле баккан. Анан ошол Facebook баракчама, Instagram баракчама кейде суроолор келип калат да. Ошол көпчүлүк суроодо келип келет да. Пост жазып берсем да. Бул текстти посту өзүң жазасыңбы же бирөө жазып береби сага деп. Неге десем мындай так туура жазылат экен. Мен сени мынча туура жазат деп ойлогон эмесмин. Мен өзүм эле жазам, мага ким жазып бермеген экен. Жакшы азаматсың. Мен билгенде сенин карындашың да Баластан журналын окуп, аякта активдүү окурман экен. Ооба, бизге да кичинекей белегин берген, рахмат. Себеби ал карындашым да тартып кеткенсиздер, аты Кайрыниса. Нарында конкурс болгон экен, анан ошо конкурска катышып телефон утуп алды бир. А телефонду алып келип туруп өзү албай апасына белекке берди. Анан Баластан дегенди мен өзүм колуна сайып тигип сиздерге белек туруп туруп, туугандарым, карындаштарым да жакшы окуйт окуулар. Атаңдын достору, теңиштери атам өзүнүн эле достору, Кара Балтада Тажикстандан келген кыргыздар көп го. Алар менен бат тил табышып кетти. Себеби Тажикстан бизге жакын дагы деп. Тилдер окшош бекен же. Эмнеге окшош? Салтыбыз окшош, мындай бири-бирибиз менен мындай бат мамиле кылып кетебиз да. Эми жергиликтүү кыргыз менен анча деле атамдар анча тил табышып. Мен мисалы аралашып кеттим да. Сен аралашып кеттиң. Азыр мен билгенде мен сени жашоо элестип атам. Сен Памирде жашайсың, мал багасың, курсагын тойгузасың, уктайсың дегенде. Эми бияка келдим, тоотура нерселер баштадым. Мисалы мен эмнени сурасам, велосипед тепкенди, машина айдаганды үйрөндүңбү, билесиңби? Велосипед тепкен оңой эле, үйрөнүп алдым. Азыр велосипедим бар. Кечинде Бишкекте сонун экен, чында велосипед тепкенче үйрөнүп атам. Машина айдаганды билбейм, эми 1-2 жолу мындай эле жолду айдап көргөм. Бирок мындай правага мурун тапшырайын деген, бирок паспорт жок себептен тапшыра албай калдым. Кече жакында паспорт алдым деп интернетке жарыяладым. Анан кыргыз элине чында аябай ыраазычылык билдирем да, ушундай жакшы адамдар бар. Өзү эле жазып бир байке азамат деген байке Нардына болот экен ат башта. Сен паспорт алыпсың, менден сага права билет болсун, мен сага бекер эле окутуп берем, мага келип оку деди. Сен бул 1-2 күндөн кийин баштайбыз права. Окууну баштайбыз, буюрса права алып алсам, буюрса акча болуп калса бир машина алам деген кыялым бар. Ошо кыялың орундалсын. Анан негизи кандай кыялың бар эми сен мындай
башка жашоого түшүп калдың да Кыргызстанга келип, ачык айтканда, туурабы? Кыялым аябай көп да, бир эле кесиптик нерсени аткарып эмес, келечекте мындай себеби мусулман бай болуш керек, акча жагынан кем болуш керек, кайрымдуу болуш керек дегендей, келечекте ушундай бир студенттерди, муктаж адамдарга кайрымдуулук кылып, жакшы иштерди кылып жүрсөм, элге жерге бир мамлекет кылсын, тигине кылсын деп ошол өзүм бир мамлекетке салымымды кошуп, мекенибизди дагы кеңейтип, өстүрүүгө салымымды кошуп, жакшы иштерди кылганга өтө сонун немелерим бар. Балким бизнес жагында өнүктүрсөм деген максат, тилек, ойлор бар. Бизнес деген сөздү бияка келип уктуңбу? Памирде андай сөз сүйлөшмөсүң да? Малды көбөйтсөм деп, Биякта досторуң барбы? Памирлик эмес. Нарындык, көлдүк, чүйлүк, Биякта азыр академияда жашайм, Мамбет Эсен Ибраев, Нарын казысычы. Ошондо Нарындык медреседеги балдар бар жанымда. Ошол балдар досторум, мындай айтканда. Бияктан досторум бар жергиликтүү. Эми өтө эле Нарындык досторум бар, Оштук достор бар. Көбүнчө менде мындай өзүм теңдүү досум жок, мындай тааныштар көбүнчө байкелер да. Көбүнчө билбейм, өзүм байкелер менен жүрүп, өзүм мындай кээ бир мындай жергиликтүү кээ бир балдар менен мамиле кылсаң, алардын ою башка, менин оюм башка болуп кетет да. Кел дос тигине кылалы, ойнойлу, PUBG ойнойлу, тигине мындай дейт, мен экөөбүздүн мамилебиз дал келбейт да, жок. Билсе болот, бирок ал оюнга кызыкпайм чын эле. Балдарчы, памирлик балдар. Кичинекей балдар. Китеп окушат бекен? Китеп окуп, жомок айтып берип, силер Памирде ошондой жомок айтып бериши беле? Памирде мындай жаттама жомоктор бар болчу да. Таанышмак жомоктор дегендей. Кыргыздан эле укканго, апенди бар го, ошонун фарсча китеби бар болчу да, Молла Насириddin. Ошону окучубуз. Бирок бияктан эле балдар китеп окушат биякта. Китеп окуп көрүнүп калышты да? Топ. Тияктан ооз-эки жомок айтып бериши. Ооз-эки жомок айтчу да, ооз-эки лакаптар, ооз-эки жомоктор, ооз-эки рыцаптар дегендей. Бүт ооз-эки да. Жакшы. Эми бул китепти окуп, ошо памирлик өзүнүн кичинекей бөбөктөрүн айтып бер. Буюрса, Макул анда. чоң рахмат.